Орусчаны билбей калсаң уят эмес. Кыргызчаны билбей кое турган болсоң балам, сен жан дүйнөң тебелеген болосуң. Оор атлетика биздин элге абдан бир дал келе турган спорттун түрү экен депчи. Машыгыбыз алыбызда апабыз машыгып атат, 63 жашта. Ооруп аткан кезде ушундай бир кичине ойго батып кетет. Assalamu alaikum. Арбаңыздар, ардактуу биздин подкасттын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин куттуу студияда таяк тартыш боюнча Американын абсолюттук чемпиону, көчмөндөр оюнунун 3 жолку чемпиону, жана дүйнөлүк чемпион, жана ошондой эле тарых үчүн айтып коелу, Кожоңкул атабыз көтөргөн 630 килограммдык ташты көтөргөн биздин эр азамат уулубуз Келдибек Атайбек уулу. Куш келипсиз биздин студияга. Маанайларыңыз кандай? Ден соолугуңуз жакшы болуп калдыбы? Жакшы, буйруксабы. Чоң рахмат. Маанайда сонун. Ден соолук баягы ооруп аткан кезде ушундай бир кичине ойго батып кетет экенсиң. Алсырап дегендейчи. Көпчүлүк баягы коомчулуктун немеси бар. Силерде болгон адамдар да ооруйбу депчи. Биз дагы эми баягы темирден эмеспиз да. Ден соолук кичине бир аз сыркоолоп, 2-3 күн эс алып жатып, тынбай иштетип, Аллах тааланын да бир кичинекей эс алып болчу деген бир эмеси болду, сыноосу болду окшойт. Азыр жакшы, буйрукса кайрадан дем алып, дагы да алдыга кадамдарыбызды таштап аткан учурубуз. Аска адам деп коет го, человек скала деп дагы сиздин бир азыркы тил менен айтканда каймагатыңыз да. Анан чын эле элдин көзү бар, сөзү бар. Бул дуа деген бар. Ошолор иштейт экен да. Ушул нерселерден мен дагы сиз өзүңүздү кантип тазалайсыз, кантип өзүңүздү коргойсуз? Чынында эле бул нерсенин бардыгына ишене турган нерсе. Себеп дегенде адамдын көзү ташты да жарып кетет эмеспи? Өзүбүз баягы дем салып, имамдарга барып, дем салдырып, жакшылап карап, күнүгө адам өзүн сактап жүрүш үчүн өзү баягы дуа кылып туруш керек да. Сүрөлөрдү окуп, анан эми кээ бир учурда ушундай ийгиликтер баягы арт-артынан болуп калат. Жакшы учур болду. Мына быйылкы жылыбыз абдан жакшы учур болду. Анан элдин алкышы, элдин мындай айтканда вниманиясы аябай көп болгондуктан кичине болсо да оор болуп кетти да, энергетика жок болду элечи. Мындай өзүбүздүн мындай чарчап, бир аз алсырап калган кезде уже түшүндүм да, мен жакшылап бир тазаланышым керек экен. Өзүңүзгө көңүл буруш керек. Анан бир 2-3 күн аралыгында ошо жакшы сезип калдык азыр. Келдибек мырза, ушундой төрөлүп өскөн жериңиз, бала чагыңызда бир жакшы учурлар, урунттуу, анан ошо чоң спортко келгениңизге эмне себептер болду? Мен өзүм Тогуз Торонун, Жалал Абад областынын Тогуз Торону Арал деген айылда туулуп өскөнбүз. Биз бала кезибизде эми ушул кичинекей бала кезибизден эле спортко болгон кызыгыбыз бар эле. Эркин күрөш менен күрөшүп, бала кезде да өзүм да болтойгон бала болчумун да. Анан салмагым чоңураак болгонго ошо эркин күрөштөн мындай кызыгуум тез кайта түштү да. Себеп дегенде чоң улуу балдар менен күрөшүп калып эле утула берчимин. Анан кийин ал спорттун түрүн таштагам да. Азыр ойлоп көрсөм, бир биздин Тогуз Торо элинде деп айтат элем да. Мен өзүм деле эмес, жана башка дагы көптөгөн спортчуларыбыз бар, күчтүү инилерим, агалар, достор бар да. Ошол элдин эмесе оор атлетика жагына абдан эмекен да. Шыктуу экен чынында элечи. Себеп дегенде өзүмдүн агайым Тогуз Тородон болгон оор атлетиканы Куйкеев Азиз деген агайым бар. Азыркыга чейин машыгуусун токтотпой. Дагы көптөгөн инилерим бар. Эми ушул оор атлетика менен келаткандар ийгиликтүү келатат да. Анан башка спортту кошуп келсең эле ал жактан аксап калышат да. Анан ошондо бир тыянак чыгардым да. Оор атлетика биздин элге абдан бир дал келе турган спорттун түрү экен депчи. Анан мен спортту болсо ар түрүн кызыгып, машыгып көрдүм. Анткени же биздин учурда бала кезде кызыгып аткан учурда мүмкүнчүлүк жок эле, шарттары жок эле да. Ошонун айынан да кичине аксап калдык. Анан 2009-жылы ошол Токмокко келип, колледжге келип тапшырдык. 2010-жылы. 2009-жылы келип тапшырдык. Ошо 10-жылдардан тарта оор атлетика менен машыгып баштадык. Ага чейин деле көп окуялар болду. Спортко келгенибиздин себеби дагы бар. Ошол чоң кырсык, автокырсыктан кийин анан спортто сүйө баштадык да. Мындай чыныгы спорт керек экенин түшүнүп, ден соолук
ошол менен бир оңолуп айыга турган сезгем. Адан кийин анан спортко мындай көңүл бура баштадым да. Чечим чыгаргам, ошол спорт менен мен жашоомду, өмүрүмдү ушу менен улантам деп. Бала кездеги эң бир кыялдуу учурлар баарыбызда эле болгон эми чыныгы мырзалардын кыялы болсо керек, таш булчуңдо болуп, бир күчтүү болуп деп. Мен Арнольд Шварценеггер аябай кумир тупчумун. Ошол азыр эми 76-га чыгып калды го. Бир колун кармасам экен дечим да. Анан кийин карасаңыз 2010-жылдан баштап 16-жылы биринчи ирет ошо турнир өтөт Европада. Арнольд Классик Европа депчи. Биринчи жолу барып ошо таш булчуңдулардын эмес бодибилдинг спорту менен барып, анан а кишини көргөндө тимире толкунданып салам алган, колунан салам алганда ыйлаганымды айтыңыз. Көрсө, тиги тоонун койнунда жаткан жигиттин кыялы эле. Ошол кыял бүгүн ишке ашып атат. Теледен көргөн адамды деңиздин аркы бетине барып көрүп келип атасың да. Мынакей, биринчи кыял ишке ашты. Анан ойлоном да, ал кезде эми баягы жаштар арасында 10 мыкты спортчунун катарына кирдик, бирок ута алган жокпуз да. Анан кийинки максатымды койдум да ошол жерденчи. Коюп, эми бир келгенде ошол кишинин турнирин жеңип кетем дедим. Ошол турнир өткөн 16-жылдан 2023-жылы Америкага барып абсолюттук чемпион болуп келдик. Бир кыялым ашканга менин 7 жыл убактым кетти. Бирок ал жерде эмне деген спортчулар? Эмне деген спорт? Дүйнө жүзүнүн баардыгы келет. Океандын арка башына жетүү өзү бир кыял. Кыргыздын мындай шыктан ошол жакта сиз биринчи мүмкүн ошондой деңгээлде. Бул спорттун түрүнөн биринчи кыргыз жигити болуп ошол жактан утуп келгенбиз да. 7 жылдык убакытта эмне деген гана маңдай тер төгүлгөн жок. Эмне деген гана убара тарткан жокпуз. Кандай баягы травмалар болгон жок. Мына ошонун баардыгын чыдап көтөрүп үзүлбөгөн үмүт ошол күндү ошол ийгиликти жаратты. Учурдагы иштеп жаткан кесибиңиз сиздин мындай бир кыялыңыздагы жактырып тандап алган кесип, анан ошол кесипти улантасызбы келечекте? Ооба, бул мен айтып өткөндөй эле бала кезден бери мен эки эле кесипти кыялданчумун. Аскер адамы болом деп, генерал болгум келчү да. Бала кездечи аскер адамы болуп, анан чыдап ошонун баардыгын басып өтүп, мен генерал болом дечим. Адан кийин экинчи кыял бул спортчу болом дечим. Спортчу болуп, ошо менен мен өмүр сүрөм. Спортсуз мен баягы элестете алчу эмесмин да. Аскер адам болоюн деп баягы 18-ге толуп, ошол эме кылалы дегенде, эми мен атаман жалгыз баламын. Энем бар. Уруксат берилген эмес да мага. Анткени эртең эле кечпи эмне күн бар, эмне күн жок. Оор күн болуп калса, сен ал жактан чыга албайсың. Анан өксүгөн боюнча өмүрүңдү сүрөсүң деген бир сөздөр болду. Анан бул нерсени ойлоп көрсөм, мага дагы аябай оор тиймек да. Чын эле өзү бир өмүрү болсо. Жарымын өксүп ушуга чейин чоңойдум, жарымын да кантип өткөргүм келген жок да. Мекең эми аскерге мен аябай эме кылчумун, даярданып, ушундай нерселерге бүт бардыгына даяр болуп турган кезде ошого баш тартканга туура келди да. Бирок бул жагынан болбосо дагы эми 1 жыл кызмат эмес, мен өмүр бою кызмат кылам деп бияна сөз бергем. Эң сонун. Мынакей азыр чоң спортто жүргөнүбүзгө 12 жылдын жүзү болду. 14 жыл, 10-жылдан баштасак, азыр 14-жылдын. 14 жылдан бери мекендин намысы, желеги көтөрөм деген, дайыма ошо кийимин жаңырат деген үмүт менен гана шыктануум токтобой келатат да. Ошол кесип менен өзүңө окшогон жаштарды дагы ошондой бир келечектеги чоң спортчуларды, кыргыздын желегин желбирете турган жигиттерди даярдасам деген бир планыңыз болсо керек. Даярдап келатабыз. Мынакей азыркы учурда 50 бала кызым бар, окуучу. Чоң спортто, профессионалдуу спортто. Анын арасынан 12 бала кызымды Азиянын чемпиону кылдым. Жанагы 3 жыл таяк тартыш боюнча. Таяк тартыш боюнча, таш булчуң боюнча дагы, таш көтөрүү, ат көтөрүү боюнча да даярдап келатам. Анткени ошол багытта оор атлетиканын көп түрү кирет. Ошол жакта ошо 12 спортчумду Азиянын чемпиону кылдым. 5 спортчу бала кызды дүйнөнүн чемпиону кылдым.
Американын чемпиону кылдым. Шакирттерим артынан катарынан келет. Мына кече жакында дүйнө чемпиону өттү. Ошол жактан 3 баламдагы бала кыз дүйнөнүн чемпиону болду. Таяк тартыш боюнча. Таяк тартыш боюнча. Жайында болсо ошо Кыргызстан чемпионатында окуучу балдарым Кыргызстандын эл аралык чемпиону болду. Орто Азия боюнча. Бул максатыбыз Кудайым буйрса, ден соолук берсе, өмүр берсе Аллах Таала мутлукту койт. Мен жүздөгөн чемпиондор чыгарам. Кудай буйрса, Кудай буйрса. Максатым башталышы бул. Келечеги эми аябай чоң кенен. Миңдеген балдарды жанымда алып жүргүм келет. Миңде эмес, 100 миңдеген кыргыздын кыраандарын колуман келишинче колдогум келет. Мына жүрөк ушунчалык кенен. Өзүмдүн мындай деп коет го, мындай жалгыз адамдын колунан келбеши мүмкүн. Колунан келтирсе болот экен. Мен сездим да. Сездим, анткени ошо жалгыз болуп туруп, мен абдан көп нерседен өтүп келдим. Ошону ушу балдарга көргөзбөй эле, жакшысын көргөзүп, жакшы тарбиялап, насаатыңды айта турган болсоң, бул командада бул бат көбөйө турган нерсе экен. Бат жете турган. Синергия деп. Ооба. Ушунун бардыгына оңой жетсе да болот экен. Туура айтасыз. Эми сонун азыркы учурда айтып атпайсызбы? Ошо кыздарды, балдарды депчи. Дегеле сизге кайсыл жаш курактагылар, анан айымдарбы же мырзалар көп келеби, кандай кардарлар, мындай. Эми башында кардар болуп келет, бирок ошонун ичинен тандалат да. Ооба. Негизи мындан бери 2 жыл мурда, 3 жыл мурда мырзалар көп келчү. Анан кийин мен ойлочу элем ошо коомчулукта аз эле болсо керек мындай көйгөйлүү маселелер депчи. Күндөн күнгө калыбы бири-биринен көп ашып баратат да, саны ашып элечи. Кыздар да ушунча. Кыздар да көбөйүп баратат, балдар дагы, жаш балдар да, чоң адамдардын кызыгуусу дагычы. Анткени 3 категория бар. Жаштар арасында, орто муундарга, анан кийин карылар арасында дагы. Мен да барсам болобу? Албетте. Албетте. Мына азыркы учурда биздин машыгуу залыбызда апабыз машыгып атат, 63 жашта. Жаңы келгенде араң басып келди эле. Азыр болсо баарынан ыкчам кыймылдайт го. 2 ай. 2 айдын ийгилиги бардык өмүрүнөн артыгыраак деп азыр баалап отурат өзүчү. Эмнеге мурда кылбадым экен? Неге мондай болбоду экен депчи. Бардыгыбыз эми дүйнө жашоо деп жүрүп, убактыбызды көп кээ бирде туура эмес колдонуп алабыз да. Убакытты туура колдонгонду үйрөнүшүбүз керек. Себеп дегенде эч качан кайтып келбес, бул баалуу нерсе убакыт. Биз бир гана алдыга кетебиз. Бир гана алдыга кетебиз. 60 пайгамбар жашындагы апабыз азыр ушу. Ооба. Ошол Ушул нерсени түшүнүп болсо дагы, ошо машыгуу залындагы айымдарга, балдарга, жаш балдарга ушунча дем берет жылуу сөздөрү менен. Анткени бир өмүрдү сүрүп баратышат. Биз угушубуз керек да. Карынын сөзүн капка сал дейт. Ал сөздөрдү укпасаң, сен тарыхыңды айтып бере албайсың да, мына айткандачы. Кандай күндөр болгон. Биз эми Союздун убагында сиздер төрөлдүңүздөр, биз эми көргөн жокпуз да. Бирок ошол окуялар менен алдыда боло турган, өсө турган муунга сонун бир дем бере турган жашоону көргөзүшүбүз мүмкүн. Келдик мырза, дегеле ушул уул балага, кыз балага да сиздердин спортта, бул эми күч, кара күч спорту да канча жаштан барса болот, анан алардын мындай зыяны тийбейби? Азыр кээде ушундай угуп калам, мындай өтө денени деле ушундай машыктыра берсе, мындай бир организмге, адамдын денесине, жүрөгүнө күч келип калат, зыяндуулук болуп калат деген угуп калам да. Ушу да бир өзүңүз айтып берсеңиз. Биздин машыгуу залга негизи сиз айтып өткөндөй эле баягы биринчи тез соолугун чыңдоо максатында келишет да. Анан ошол биз кылып аткан аракеттерди, машыгуу учурунда, процесстеринде кызыгуусу арткан жаштар, эми айымдар да, мырзалар деле абдан көп да келип көрсөк болобу дешипчи. Негизги багыты бул чоң спортту өзү жаштыгында башташ керек да. 20 жашыңда баштасаң, 30-га чейин кыска эле аралыктагы ийгилик болуп калат. 30-тан кийин жаштар өсөт артыңдагы. Сен көп нерсеге жете албай каласың. Ошондуктан 12-13 жашында алабыз. Ошону 16-17ге чейин баягы даярдап, күчтөп, чоң спортто, чоң спорт бул жөнөкөй спорт болбойт. Бүт спорт кыйынчылык менен гана жетесиң. Гимнастиканы алып көрсөңүз 4 жашында, 3 жашында баштайт. Ансыз чоң спортто дүйнөнү багындырыш үчүн. Албетте.
жөнөкөй ийгиликсиз баягы мындай эле катышам дей турган болсоң, анда сен ар бир возраст сен үчүн жашкыраак эме чектелүү эмес да. Ал эми чоң спортко ийгилик жаратам дей турган болсоң, биздин спортто мисалы оор атлетика деген 12-13 жаштан башташ керек. Ошол жашкыраак туура болот. Туура болот. Баланын мүнөзү калыптанат. Ооба. Ошол учурда мындайча айтканда баланын өздүгү коюлуп калган болот. Андан ары ал баланы жетелеп кеткени оңоюраак да. Буларды азыркы учурда мына кечөөнкү дүйнө чемпионаты өткөндөн кийин жаш балдардын кызыгуусун карасам абдан көбөйдү да. Биздин машыгуу залда эле өзү бир 60-70 жаш бала бар. Карап көрсөк, биз да кылсак болобу деп бир 20-30 келет. Ошонун арасында алдыда боло турган жакшы тандап алып 2-3 бар да. 20дан 2-3 чыгат. 50дөн 5-6 чыгат дегендейчи. Спортко чыдаш оңой эмес. Кызыга беребиз. Өзүбүз үчүн бул жеңил эле көрүнө берет. Бирок жасай келгенде буга деген өтө катуу эрк керек да. Сабыр керек. Ансыз жеңиштер сени күтпөйт. Айтат көп миллиметрден булчуңду өсөт, ошону көрүп, ошону керек болсо башында өспөйт ал нерсе. Ооба. Ал учурларга дагы убакытты да күтөсүң. Мисалы баягы ошол эле таш булчуң бодибилдер деп айталычы. Дүйнөдө Мистер Олимпия деген турнир бар, эң чоң олимпиадасы. Бир жылдан экинчи жылга күтөт да. 1 сантиметр өсүш үчүн 1 жыл убакыт күтөт. Ойлонуп көрүңүз эми. Ошол 1 сантиметр чечип коет. 1 сантиметр чечип коет да. 1 эле сантиметр. Өсүп барыш оңой эле. Ушуну дагы өздөштүрүш эң татаал да. Мына ушул жерге чейин убакытты күтөсүң, изденесиң, окуйсуң, тажрыйбасын өзүң организмиңден сезип өтөсүң. Бул өзүнчө эле бир наука да, целый наука. Дене. Анатомия человека. Ар бир булчуң, айтпаңыз. Мунун бардыгын өзүң сүйлөшө баштайсың кийин анан. Көпчүлүгү өзлөрү булар ооруп калганбы деп да айтышат. Анткени ушул сен өзүңдүн денең менен сүйлөшүп дагы турбасаң, мунун денең сенин сезимиңди жаратып бере албайт да. Канчалаган убакыттар, учурлар сүйлөйт да. Кадимкидей. Адамдар ушуну укпай алганбыз да. Мындай кээ бир булчуң болот да, мындайчы. Биз заставлять этип ошону бир чоңойтабыз дей беребиз да. Сиз айткандай ошону сезиш керек да. Анткени ошол сүйлөп атат. Ал өспөгөндүн бир себеби бар, Ооба, өспөгөндүн себеби бар. Муну сен изде башка жактан кара, менден күчкө салба деген сөзү да. Күчкө саласың, же үзүлөт, же бир дагы бир айрылат да бир жериңчи. Ошондой болот да. Андыктан убакыт менен мунун бардыгын баамдап, кылдатык менен кайдыгер карабай. Кайдыгер карагандар көп өтүп кетет. Чын айтайын. Анткени өзүнүн денесин бирөөнүн организми сыяктуу колдонушат да. Керексиз витаминдердин бардыгын колдонушат. Ашыкча. Колдонсо болот. Бирок чектен чыгып, азартта булчу. Карабайсызбы? Мен чоң болом дей беришет, чоңоюшат аба. Бирок чоңойгондон кийин анда бир жете турган жери бар да. Убакытты күтүш керек. Дальше дагы эме кыйнай бербей. Ошол ады мен как раз сизге бир нерсени сурайын деп атам да. Кээде ушундай ойлорду угуп калам. Ушундай чоң спорт, кара күч спортунда көп убакыт короткон балдардын мындай бир аң сезип өспөй калат, же билимге мындай шыгы жок болуп калат деген ушул ойго кандай карайсыз? Негизи мындай деп айтат элем. Көпчүлүк ошо чоң денеси барлар деп айтайын, мындай изденбейт да. Ошо денесин эле ойлоп жүрө беришет. Бала кезде баягы орустар айтып, качки они тупые десе, жаман чачалачын мен. Сила есть, ума не надо. Ооба, ошо күчүнө эле таянып жүрө беришет, булардын акылы жок депчи. Бирок мунун бардыгы эле эмес да. 50-50 деп айтайынчы эми. 50% ошондой эле болот. Ошо денесин көтөрүп жүргөндө сүйүнүп, жыргап жүрө беришет. Адамдар көпчүлүгү ошолордон турат да. Анткени жаман нерсе бизде батыраак актуалдуу көрүнөт да. Актуалдуу темага айланат. Анан ошонун арасына башкаларды киргизип коет да. Ооба, анан мисалы ошолордун арасына качки дегенде, значит, биз качок сымалдары биз киребиз да. Баарыбыз эле кирип кетебиз ошонун ичине. Анан биздин биякта изденип атканыбыз ал жака эч кимге тааныш эмес. Үйрөнүп атканыбыз, окуп атканыбыз, убара тартып атканыбыз, практикада көрүп атканыбыз эч ким көрбөй эле, аны көргөзбөй элебиз өзүбүз. Ошондуктан байкабайт.
Бардыгы эмес, бардыгы эле акылы жок болбойт, бардыгы эле күчтүү боло бербейт. Көпчүлүк коомчулуктагы адамдар мисалы бул спортту баалабайт, бирок каалашат. Анткени жете албайт көпчүлүгү. Мына ушундай да. Айтат го жанагы ачкы таңган арык балдардын баары акылдуу эмес деген сыяктуу. Ооба. Бардыгы эле ушул нерселердин кыялданып келебиз. Ар бирибиз таш булчуңдуу болуп, мындай ашыкча салмагы жок, денебиз кооз болуп турса экен дейбиз, бирок кылбайбыз. Анткени айтып аткандай эле эрк жетпейт ага. Буга эрк керек. Эң күчтүү эрк ушул жерге керек да. Мисалы 90 күн нан жебей, 60 күн туз, таттуу жебей жүрө аласыңарбы? Суроо. Мен ушуну өзүмдүн башыман өткөзгөм да. Келдек мырза, мен как раз айтсам 3 ай экен да. 3 айда мен өзүм азыркы салмагым түшүп калган болсо, мен ошондо 87ге түшкөм да. Сиз айткандай бир укмуштай эрк керек экен да. Укмуштай эрк керек экен, анан мен ошол нерсени кайталагым келетчи. Адамдын майы уу да булчу. Уу да. Адамдын майы уу, чын айтайын. Жолой албайсың. Чыныгы май жыты келе баштаганда. Бул биринчи баягы салмак кетип аткан учурлар денедеги суу чыгат да. Бул биринчи суулар эле чыгып кетет, туз суулар чыгып кетет, билинбейт. Биринчи айдачы. Мына экинчи айда тер жыттанат да. Бул кетпейт. Бул жыт кетпейт чынында элечи. Муну баягы кийим менен кошо эле өрттөш керек да, жыргытыш керек. Эң көп нерсени, чын айткандачы, адам баласы чочкодон артык нерсени жейбиз биз. Чын. Эсептеп көрүңүзчү, бир күндө канча түрлүү нерсени жейбиз. Аралаштырабыз. Бүт аралашат. Кудага баргандачы. Айтпаңыз. Кудага барганда. Биздин ата бабалар баатыр, эр жүрөк айткандан кайтпас эле да. Ушундай бир азыркы учурда келечекке ушуну баатыр, айткандан кайтпаган, жоопкерчиликти ала ала турган, бирок өзүңүзгө окшош боорукер эр жигиттерди кантип тарбияласа болот? Ата-энелерге бир кеңешиңиз барбы? Албетте, ата-энелер бул нерсени ар бир өзүнүн уулуна жакшы муну эне тарбиялайт да. Муну эне тарбиялайт. Ошол эне баласына атасын мактап отуруп. Ошондо жетет. Ошондо күчтүү балдар чыгат. Атаны мактап, даңтап отурган кезде. Эгер эне бул нерсени балага жеткире албай турган болсо, анда ал баладан мындай баатыр күтө албайбыз да. Баатыр баланы ошо мыкты сезим менен, мээрим менен, жакшы бир дух менен ошол атасын мактап, жаман болсо дагы жакшы жагын көргөзүп аткан гана инсан айым да, айым ошол баланы күчтүү кылып тарбиялайт да. Ата эмне берет? Ата мүнөз берет, характер. Кайраттуулук берет, дайыма чечкиндүү болгонго, чыдаганга. Мына ушунун баардыгын ата берет. Ата көргөзүп, жетелеп жүрүп ошондойду үйрөтө алат да. А эненин тарбиясында жанагындай мээримдүүлүк бар да. Сезим дүйнөсү эненин тарбиясында болот. Мына ошондо гана алдыда мыкты кырандарыбыз өсө алат. Айтасыз, ошол азыркы учурда мен бир көйгөй бар да, байкасаңыз, мен могу подкасттын баштап атканым азыр сиздей адамдар менен ушул подписчиктерди көбөйтүп алсак, катталуучуларды көбөйтүп алсак, баары эле азыр аялдарды күнөөлөгөндөй сезилип атат коомдочу. Ушу мындай болуп калдык дейм, эмне үчүн эркектерге катуу айтыппы же бир кыйыр айтыппы жеткизсек, жоопкерсиздик, мындай бир алсыздык, бир кээде ишенесизби, мен бир сыртка чыгып калганда башка улуттардын жанагындай бир бизге болгон көз карашы мени өкүндүрөт да, ыйлагым келип кетет. Себеби Манас атабыз кандай эле, Манас атабызды айтсак жөн эле баарыбыз кыйынбыз да. Ошондой жашаган, ошондой бир жигиттердин саны азайган сезиле берет да. Ушунун бир түпкү себеби, тамыры эмнеде деп ойлойсуз? Ошонун баардыгы бул эми эркек болгондон кийин, үй бүлө башчы болгондон кийин жоопкерчилик биздин мойнубузда да. Ошол аялга дагы ашыкча сүйлөтүп мүмкүнчүлүк берген дагы биз болобуз. Эркектер. Муну моюнга алып,
кичине жоопкерчиликти сезип, оңдонуп, түздөнүп, анан алдыга жылсак жакшы болот эле да. Аял деле күнөөлөй бербей. Дайыма эле аял эле күнөөлүү эмес да. Ошол эркектин жоопкерчилиги жок болгондун айынан аял күчтүү болуп атпайбы? Анан күчтүү болгон аял өзүнөн слабый эркекти алдына салгысы келмек беле. Ал жаратылыш ошондой. Жаратылыш өзүнүкүн бербейт. Талашып берет, спорт этип келген буга чейин, мындан кийин да спорт этип берет. Ошондуктан биз эркектер намыстанып, куру мен деп төшүн көтөрө бербей, мурдун өйдө көтөрө бербей, андан көрө өз жоопкерчиликтерди алып, өзүңдүн милдетиңди так аткарып, ал кандай милдет? Ошол бере турган тарбияңды балага мыкты кылып берсең дагы. Ап келчүңдү кенен кылып алып кел, жалкоолонуп үйдө жатпай. Жалкоолонуп жаткандан эле этеги ызы чуу менен бүтөт. Анан күчтүүлүгүң, ошол күчтүүлүгү слабый аялдан, алсыз аялдан чыгарып, ошону уруп соккон бул жакшы эмес да. Эркек эмес. Бул эркектин иши эмес болчу. Сен намысыңды ошол көчөдөн колдон. Кантип менин ошо курулай үйгө баратканыңды элестет. Намысыңды ошол жерде сен ишиң жүрбөй атканда жүргүзгөнгө аракеттен, мына дал ошондо иштеп берет да. Анан намысыңды жанагы алсыз аялың келип бир эки ачуу сөзүн айтып калса, ошол жерге келип эле, такап эле, анан аны менен жакалашып, анан ары коомчулукта болуп атпайбы, ар жагы барып өлтүрүп коюп атканчы. Азыр кумуш болуп атат го мен. Бул нерсе менен мен дагы аябай жүрөгүм ооруйт да, аябай. Эмнеге мындай депчи. Бул деген аял заты деген бул башка дүйнө да. Муну деген биз деген колубузга тапшыраар да, атасы, баа бир туугандары кандай кылып берди эле. Урган эмес, сөккөн эмес, тилдеген эмес, жакшы гана күндөрүн тартуулап, анан биздин колубузга тапшырган. Аманат. Бактылуу болот. Аял деген бул бизге аманат да. Аллах Тааладан аманат. Дал ошол нерсени биз кыянаттык кылып, ушул келип атканда, биздин колубузга келип атканда, мисалы жубай кылып аларды. Кандай таттуу сезим менен алдык эле. Кандай бир сулуу кезинде алдык эле. Айды алып берем деп деген сөздөр. Болгон сөздүн баардыгын биз сөз бердик эле. Болгон таттуу сөздүн баарын айтканбыз. Эми этегинде келип, ошолордун баардыгын бир күндө унутуп койгондойбуз да. Душманын көргөндөй эки жубайдын эки тарапта жүргөнү бул балага келип эле мына оор жүк да. Бала сынат. Мындай нерседен бала сынат. Ошону эки адам каалады да. Баланы дагы. Анын эмне күнөөсү бар ал баланын? Эч кандай күнөө жок балада. Ошон үчүн ар бир жигитке айтар элем да. Өз милдетибизди так аткарганды үйрөнөлүк. Намысты тебелебейли. Намысты тебелебейли. Эгер эртең кыргыздын келечегинде өзүбүздүн эле уулду айталчы бирөөнүкүн эмес. Мыкты жигитти, мыкты бир кыраанды көргүбүз келсе, азыр өзүбүз башташ керек. Биз үлгү бололу. Албетте. Атанын кыймыл аракетине бала ошондой айтылат да. Сен кандай жолду баскан болсоң, дал ошол ийиз менен балаң да басат. Сен акылың бар болгон болсо, балаң да акылдуу болот. Ар жагында амалдарың бар болсо, дал ошону кайталайт. Пендечилик кылып, өзүбүз ошо бала кичинекей кезинде кылган иш аракетти унутуп коюп анан кийин балдарга биз мындай бир претензия айтып аларды, мындай бир оңолгубуз келе берет го. Бала өзүң жаш кезде ал баланын эмне кылганын унутуп коесуң да. Демек ошол бала кезинде атанын тарбиясы жашоосунда чоң бир орду бар экен да. Албетте. Бала деген атага карап өсөт да. Энеге карап өспөйт. Бала деген мисалы мен атасы жок чоңойдум чынында элечи. Бир жашымда атам каза болуп калды, раматылык. Ошо сиз кимди үлгү кылдыңыз эле ошо? Мен ошол кишинин бир эле сүрөтүн гана үлгү кылып келатам. До сих пор ушул жашка келдим мынакей. 32ге чыгып атам. Ошол кишинин сүрөтүн карап эле үлгү алып келем мен. Атаңыз жөнүндө башка адамдардан эскертүү жакшы экен да. Дайыма сонун. Аябай боорукер. Аябай жароокер. Мисалы, боорукер деп элден угам, жароокер болчу деп энеме угам. Адамгерчиликтүү инсан болчу деп элден угасың дайыма. Бул нерсе мени дагы да шыктандырат. Менин адамбыз, пендебиз, кемчиликтерибиз болбой койбойт. Дайыма болуп турат. Мен ушул нерсени, ушул сөздөрдү эстегенде элдин сөзүн эстейм. Эмнеге мен атадан артык улуу боло албайтам деп дагы изденип түзөнгүм келет да. Дайыма Атайбек ата сиздин образыңызда бир укмуштай болуп калган. Менин кумирим, бул менин мечтам.
менин авторитетим. Арбак ыраазы болсун сизге. Мен дайыма сөз берип келген. Бала кезден кыялданчумун. Менин атамдын аты дүйнө кыдырат дечим. Кудайыма шүгүр. Кыдырып атат. Мен атамдын аты ушул фамилия тарыхта калсын деп аракет кылгым келчү. Кылып атабыз, болуп келаткан сыяктанат. Эл астында элдин сөзү болуп атабы, значит менин кичине болсо да жүрөгүм жылыйт. Баягы мен сөз бергендерим ишке ашып атат окшойт деп. Кылышыбыз керек. Ар бир кыран илгерки ата бабаларыбызга карасаңыз тарых үчүн өмүрүн аяган эмес да. Ал бир тамак үчүн согушкан эмес, аял үчүн согушкан эмес. Болгон чыгар эми окуяларда. Бирок мекен үчүн. Чыныгы кыргыздын кырааны экенин билгизип Барысбек аганыбыз болгон, мындай Манас атабыз болгон. Эрлер, шерлер. Канчалаган баатырларыбыз болгон. Бардыгы намыс үчүн, жер үчүн, эл үчүн деп келген да. Дал ушундай жашап өтөлүк. Канча кандар төгүлгөн Албетте. Ушунча мен да тарыхты жакшы көрөм. Ушунча бабаларыбыз, аталарыбыз басып өткөн жолду азыр келип мындай кыйрат болбойлук да. Ушул мени кыжалат кылат. Аябайчы. Анткени коомчулукта өзүбүз көрүп аткандай эле алсыз эркектердин саны көбөйүп баштады. Эми жаман көрсө, мени жаман көрсүн. Эми айла жок. Мени тилдесеңер болот, мен көтөрө алам. Бул анткени ушул жубайлар менен болуп аткан маселедеги сөз болуп атат. Сиз айтпасаңыз, биз айтпасаңыз ким айтат? Айтыш керек, жетиш керек. Ушул эми баягы видеодон кийин бир эркек намыстанып өзүн оңдоп кетсе дагы, бул дагы кичине болсо да салым да. Ушу бир видео адамдын эле ошол чыгарган чечими тагдырдын өзгөрүшүнө себепкер болуп кетесиз. Ооба. Ошондой жазылат сол. Ошон үчүн мен айткым келе берет. Жаман көрсөңөр, жиниңер келсеңер мага болсун, үй бүлөгө эмес. Мен айта берейин. Силер кабыл алсаңар, оңголгонуңарга эле жакшы деп айтат элем. Себеп дегенде мен ар бир үй бүлөнүн бактылуу болгонун, ар бир атанын жарокер болгонун, камкордугун көргүм келет мисалычы. Кыргыз деген атты дүйнөгө бир бренд кылып алып чыксак кандай болот? Албетте, албетте. Кудайым буйруса мына таанытып атабыз, ар тараптуу. Баягы мекендин намысын, мекендин желегин, кийимин эки эле учурда тааныта алабыз, билесиз да. Бул бирөөсү болсо өлкө башчыбыз башка өлкөгө барганда кийимини жаңырып, желеги көтөрүлөт. Экинчи учур бул спортчулар. Башка учурда эч кандай кийимин жаңырбайт. Желек көтөрүлүшү мүмкүн, анткени ал өзүнүн каалооң менен. Бирок бул намыстуу учур, ошол эки учурда да. Мына жылына бир 700-800 спортчу чет өлкөгө чыгышат. Арасынан 200-300дөйү алтын алып ошо желек таанылып атат да. Кыргыз экенибиз көрүнүп атат. Алакандай дебешибиз керек, ишенесизби? Алакандай жакшы эмес. Мага жага бербейт. Көп айтышат. Айтылганы ушу алакандай эле дей беребиз. Жок, Кыргыздын жери алакандай болгон эмес. Кыргыздын жери ушу картанын жарымы болгон. Мына ушундай өзүбүздү мындайынан жака көргөзгүбүз келбей, жаманы көрүнүп атат да мындайчы. Жакшысын көргөзүп чыгалык. Жакшы жагынан. Эл эмне үчүн азбыз биз? Ошол жамандыгыбыздан аз эмеспиз. Биз деген ушундай духубуз күчтүү болгонунан. Аз болсок да сазбыз дегенсиз. Ооба. Канча коңшу мамлекеттерибизге кандай үлгүбүз биздин эл. Духу жакта. Өзүбүздү таанып айтабыз келбек болду. Ошол да, ошол нерсенин бардыгын чыгарыш керек да. Ошол нерсенин баарын көргөзүш керек жакшы багыттачы. Иш менен, ишмердүүлүгүбүз менен, акылдуулугубуз менен, айкөлдүгүбүз менен. Айкөлдүгүбүз менен мынакей канча эми кылымдарда кылып келгенбиз да. Кече жакындагы эле 100 жылдыгыбызды алып көрсөк, Жусуп Абдырахманов атабыздан башталган бер жагы айкөлдүгүбүз. Канча элди батырып, канча элди чыгарганбыз го, үйүнө тамак менен узатып. Ошондо дагы биздин жаманыбызды көрүшөт. Мына ушундай учурлар адамдын жанын кашайдат да. Жакшы жагын айтпайт, жаман жагын. Жаман жагын айтат. А эмнеге жакшы жагыбызды айтпайт? Ошондуктан бул нерсени таанытыш үчүн жалпылай жүрүшүбүз керек да. Жалпылай коомчулукта бул бир муштум болуп билгизишибиз керек да. Ошондой тарыхыбыз. Кече күнү президенттин алкыш кагазын алып чыкканда да 100 жылдык тарыхыбызда ошо Кыргыздын
Кыргызстаныбыз мындай өзүбүзчө кыргыз эли деген мындай статуста бул. Ошого мынакей Жусуп Абдрахманов атабыз, Касым Тыныстанов атабыз, Төрөкул Айтматов атабыз, мына ушунун бардыгы мына 5-6 инсан өмүрүн арнаган. Ошолор атууга кеткен. Ушул эл үчүн, ушул эл болсун өзүнчө, жер болсун өзүнчө депчи. Мына кечээ жакында президентибиз ошонун урматына деп 100 жылдыкты быйылкы жылды белгилениптир. Абдан ыраазы болдум. Мына патриот. Ушундай учурда колдоп алышыбыз керек да. Дагы оомат келип турат. Келип турган кезде жалпылай колдошубуз керек. Жалпылай артка сүйрөбөйчү, алдыга жылышыбыз керек. Мына ушул учур биз үчүн мүмкүнчүлүк дегенди билгизет. Тарыхын билбей эл болбойт дейт. Тарыхыбызды билбесек, эртең бат эле унутат. Азыр деле мынакей карап көрсөк эми баягы көйгөйлүү маселе болуп баратат да. Кыргыз тили өзүбүздүн өлкөдө өгөй тил болуп баратат да. Кыргызча таза нукура сүйлөп, нукура нерселерди балдарыбызга үйрөтүп. Мен эмнегедир сезимим башка. Мен өзүм 2 балам бар. Айтам балам, орусчаны билбесең мейли балам, бирок кыргызчаны унутпа дейм. Орусчаны билбей калсаң уят эмес. Кыргызчаны билбей кое турган болсоң балам, сен жан дүйнөң тебелеген болосуң. Мына ушундай тарбиялап келем. Тилди билбесе дейт. Бул эми адамдын жана жан дүйнөсү, ошо канда турган илим ачылбайт экен да. Ошо толук канды билиш керек экен. Ошондон кийин гана бала жанагы чыныгы нукура ичиндеги мындай айтканда илими, каны ойгонот экен да. Туура айтасыз, эң сонун. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан, бийлик тарабынан спортко жакшы көңүл буруп баштады да. Бул чындык. Жакшы жакты айтыш керек сөз. Анан сиздердин багыт боюнча да, сиздер таяк тартыш, бодибилдинг да, ошоларда көңүл бурулуп атабы? Ошол кандай жагы болот? Жакшы, ооба, буйруса мына акыркы 3 жылдан бери негизи мен 8 жыл болуптур, 8-9 жыл болуп калды таяк тартыш менен жүргөнүмөчү. Ошол багытка көбүрөөк өтүп алгам. Себеп дегенде бодибилдинг спортуна мындай жашоого бир денеңдин сулуулугунан башка пайда бербейт да, чын айтайынчы. Ден соолугуңдун зыяндуулугун көрөсүң. Бул жактан деле зыянын көрөсүң, бирок пайдасы көбүрөөк. Себеп дегенде бул мамлекеттик спорттун бири. Таяк тартыш. Ооба. Дүйнө жүзүндө мисалы 62 спорт өлкө катышат. Олимпиада жок. Олимпиадага бул олимпиадалык эмес спорттун түрүндө. Кудайым буйруса 32-нчи жылы бул показательный көргөзгөн атабыз. Биринчи жолу 36-нчы жылы Кудайым буйруса киргени калды. Мына ошого жакындап күндөн күнгө баягы эл аралык федерация күнү түн иштеп аткан чагы да. Бул биздин спорт, биздин өлкөдө бул спорттун 10 эле жыл болду. 10 жылда Кыргыз өлкөсү таяк тартыш боюнча дүйнөдө 62 мамлекеттин арасынан 2-нчи орунда турабыз. Командалык эсепте. Сонун көрөбүз. Азияда 1-нчи орунда турабыз. 26 мамлекеттин ичинен эч ким алдыга салдырган жокпуз. Анан шүгүр колдоо жакшы болуп келатат. Бирок баягы бирле кичине спортчуларды дагы кыжалат кылган. Мисалы мен биринчи спортчулардан бул спорттун түрүнөнчү. Жаңы баштап келгенде, өлкөгө келген, мен биринчи баштап катышып баштагам. Ошо мен келатабыз. Анан бир аз гана кичине кыйналганыбыз эми ошо финансылык маселеси да. Каражат жагы бөлүнүп турат негизи. Дүйнө чемпионатына, Азия чемпионаттарына баягы сборлор өткөндө бөлүнүп турат. Бирок утуп аласың, жеңиштерге жетесиң. Мынакей көчмөндөр оюн 3 жолку чемпион болдук. Дүйнөнүн артыяк баардыгын эле утуп келатабыз. Анан эл сыяктуу болуп баягы кичине кыялданасың. Стипендия болупсо, мындай шыктандыруучу. Ооба, бизге деле мындай жашоо керек да. Кичине болсо дагы баягы үй бүлөнү багышыбыз керек ошол. Кенен жашоо. Бекер эле жүрө бергендей боло бересиң да көбүрдөчү. Анан ошол тарабынан баягы стипендияга кол кылып берсе, мисалы башка спорттун түрү деле бир намыс бир да. Бул намыс олимпиадалык же болбосо олимпиадалык эмес деп бөлүнбөйт да. Намыс бир эле. Намыс бир эле. Өлкөнүн желегин көтөрсөң, ошол эле гимн жаңгырат, ошол эле желек көтөрүлөт да. Бөлүнүп турбайт аякта олимпиадалыкчы бул эмес депчи. Намыс бир эле. Айтарым ошол бирдей каралса болгону.
бөлүнүп калганбыз да. Жетим баладай болуп. Өгөй балдардай болуп. Ошо өгөй баладай болуп өзүнчө бөлүнүп каласың. Ошо жагы кичине мен го мейли, мен өзүмдүн жашоомдо жетишерлик аракетим бар. Мен үйрөндүм. Мен калыптандым, себеп дегенде жокчулуктан кылып келатабыз. Азыр бул спортко жаңы жаш муунду алып келе турган болсоң, эмне деп айтышым мүмкүн? Только медаль аласың дей албайсың да. Муну да шыктандырыш керек да. Мисалы, азыркы жаш балдарыбыз, инилерибиз мына Жоломан, Акжолдор сонун ийгиликтерди көрүп атат. Канча деген жаш балдар ошол спорт менен машыккысы келип атат. Анан дал ушул кезде аларды сыяктуу болуп биз деле жетишкендиктерге жетебиз. Дал ошол балдардай болуп биз дагы үйлүү жайлуу болобуз, ийгиликтүү болобуз деп катышат да. Анан ал балдарга мына утуп келдиң, эртең берер эчтекем жок да. Мен өзүм жеке окуучуларымды канчалаган балдарга да ушул нерсени мисалы түшүндүрө албай калам да, мисалычы. Эмнени берсек экен, кандай кылып. Анан ар кимдин эшигин тепкилейсиң анан кийин спонсор издеп. Ушул баланын өзүм үчүн эмес. Дайыма айтып келем, мен өзүм үчүн эмес. Өзүмө эптештирдим мен. Жашоомо кичине жетет, Кудайга шүгүр. Ушул балдардын, жаш муундардын келечеги үчүн бир шыктандыруучу бир сыйлыктары болсо деген гана ойду айткым келет да. А так спортту жалпылай аябай жакшы колдоп атат. Чынында эле ошонун айынан жыйынтык болуп атат да. Спортту колдобосо мындай бир өлкөгө чыгайын десең эле жол кире барып жатаканасың менен мисалы 2-3 күн убакыт кетет. Минималдуу 3 күн. Ушул аралыкка эле бир жоктон эле 100 000 сом акча кетип калат мындай элечи. Анан аны деген чет өлкөдө аны деген мисалы эч ким бербейт. Анан биздин спортто болсо ошол баягы мамлекеттик дүйнө чемпионаты менен Азия чемпионатында эле эки эле мелдешке бөлүнөт. Калган чемпионаттын бардыгын өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн. Мисалы Америкага бардык, Европага бардык, тияна барасың, бүт эле өзүң чөнтөгүңөн кетет. Чындыгында. Келдек мырза, сизге ыраазымын. Себеби дегенде ушул айтып атпайсызбы, эми Кудай деген кыр калбайт экен да. Максаттарыңыз бийик. Мен билем сизде чоң максаттар бар да. Анан менде бир сунуш бар да, ушул мына денени сиз машыктырасыз, мен ушу адамдардын аң сезимин өстүргөнгө өзүмдүн жашоом, калган жашоомду арнап атам да. Ошо келечекте сунуш бар, бир өзүмчө дагы бир барам сизге. Балдардын денесин кам көрсөңүз, мен келечекте бир ошо балдардын аң сезимин өстүргөнгө дагы бир кайрымдуулук иштер жасайм деген ниетим бар. Болду, буюрса, биргеликте иштеп. Анан сиздин ушу апаңызга, алган жарыңызга ыраазысызбы? Ыраазы болсоңуз ыраазычылыгыңызды айтып койбойсузбу? Албетте.